Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz mına bugün sizlerge Kuday buyursa Rusya Federasyasının Irkutsk kalasındağı Irkutsk Oblastlık Arxivinin janынан salam aytып жатабыз. Ошол Irkutsk'dagi Oblastlık Mamleketlik Arxivге биздин келгендигибиздин себеби мына ушул жерде эки доордун тузун жеген, эки доордун жарчысы болгон, эки доордо өзүнүн батыл кадам изин калтырып кеткен, тагыраак айтканда 19-кылым менен 20-кылымдын ашташында өзүнүн Токтогул деген улуу исмин улуу элдин учуна, кыска элдин кыйырына жеткирген Токтогул Сатылгановдун ушул өз мезгилинде сүргүнгө айдалганда калган кадам издерин изилдеп, мына ушул архивден табуу үчүн аракет жасап, атайын экспедициялык топ келгенбиз. Кыяс мына ушул Кудай ниет тилегибизге жеткирген экен. Ушул жараткандын буйругу менен бир топ ушул маселеге кайдыгер эмес адамдардын демөөрчүлүгү менен, тагыраак айтканда мамлекет башчыбыз Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин түздөн-түз көмөгүнүн астында биз бүгүн мына мамлекеттик архивдин алдында турабыз. Иркутск областынын мамлекеттик архиви деп. Бул жерден биз эмнени табышыбыз мүмкүн? Токтогул Сатылганов 1898-жылы Сибирге сүргүнгө айдалгандан кийин ал айланып келип туруп ошо акырында Иркутскидеги Александров централына келип, ушул жерде каторгалык түрмөдө отурганда, сүргүндө. Анан ушул жерде отургандагыдан баштап, андан бул жактан Кыргызстанга кеткенден берки архивдик материалдардын баардыгы буюрса мына ошо архивден табылат. Анткени мен буга чейин Ташкенттеги архивдерден Токтогул Сатылгановдун белгисиз бир издерин, белгисиз бир мурда белгисиз болуп келген каттарын тапканбыз. Андан келип туруп эле ошол боюнча Ташкенттеги башка архивдик маалыматтарды ошо менен токтогон. Мына Токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгын өткөргөндөн бери кыргыз тарыхчылары ушул Иркутский областтык архивге келүүдүн ушунчалык самап келгенбиз, келгенге мүмкүнчүлүк болбой келди. Мына эми 150 жылдыгында дагы ушул архивге келип иштейли деп мына өзүңүз билесиз, 3 айдан бери аракет кылып келе жатабыз. Токтогулдун мааракесин өткөрөбүз дегендер көп, бөлүнүп фонд түзүп алгандар көп. Ошонун атынан бир элге барып бир таанылалы дегендер көп. Бирок каражатка келгенде мына бардык тарап бизге мүмкүнчүлүк ачып бере алган жок. Мына жакшы Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Шаршенович өзү ушул каражатты таап, 150 жылдыкта ушул Иркутскке барып келбесек, Токтогулдун сүргүндө жүргөн жерлерин барып туруп, көрүп, тартып, элге айтпасак, анда бул эмне деген 150 жылдык деп түшүнүүчүлүк менен карап туруп, өзү каражат бөлүп, бизди мына бул жерге келип калганыбыздын себеби ошол. Эми Токтогул Сатылгановдун бул жактан кандай кеткенин 1905-жылы, андан кийин 1910-жылы экинчи жолу Наманган түрмөсүндө камалгандан кийин ал жактан келген катка кандай жооп болгонун биз бүт бардыгын буюрса мына ушул архивден табабыз. Кеткен да? Буюрса ошол Иркутский ошо түрмөсүнөн кеткен. Бирок ошол түрмөнүн документтеринин бардыгы буюрса мына архивде сакталуу. Ошол архивден ошолордун бардыгына биз күбө болобуз, табабыз. И ошонун ар бир беттерин буюрса чогуу көрүп, чогуу ачып, Токтогул Сатылгановдун жаңы бир өңүттөн бир изилдөө болот да бул. Кудай буюрса, ошол мына азыр архив жетекчилиги бизге кандай жооп берет, кандай уруксат берет? Бул дагы өзүнчө бир чоң маселе болушу мүмкүн. Эми биз каалайбыз башка мамлекетке келип атабыз да. Тоорабы? Эми ушул жерден эң негизги табылчу документ эмне деп жүрөгүңүздө түйүп турасыз? Эң негизги табылчу документ Токтогул Сатылганов азыркыга чейин эле биз Ташкенттеги архивден Токтогул Сатылгановдун 1905-жылы ушул Иркутский аймагынан Көйтүн кыштагынан падышанын манифестин угуп алып туруп, мен эркин болгон турбаймбы деп туруп, анан өз мекенин көздөй кеткенин, ошого далил материалды. Андан кийин экинчи жолу камалганда бул жакка келген Токтогулдун өзүнүн ыры бар. ушул 3 болуш эл бирге бар жаздыңар.
ошол Бирге-Ордун негизинде Көйтүнгө кат кетти. Ал жактан акталган кат келгенге чейин мен Наманган түрмөсүнө жаттым деген өзүнчө ыр саптар бар да. Мына ошол Токтогул сатылгандын ыры аркылуу мен Ташкенттен анын болгон бир материалдарын тапканмын. Азыр дагы ошол ыры 1989 жылы. Азыр ошол ырынын изи менен биз мына Көйтүнгө барабыз. Ошол ырынын изи менен ушул жерден жанакы Актоо баракчасы берилгенин табабыз. Анан ошондо Токтогул Сатылганов 1913 жылы келген, 1910 жылы келген, 1908 жылы келген деп башаламан маалыматтардын бардыгына тактык киргизип туруп, биз Токтогул Сатылгановдун өмүр баянына, сүргүн жылдарына буюрса ушул жерден биз чекит коюп тактайбыз деген ниеттебиз да. Анда чогуу кирели бул жерде. Иркутск калаасынын чогортосунан орун алган Байкал көчөсүнүн 79-үйүндө жайгашкан областтык мамлекеттик архив имаратына баш багып, тиешелүү архив документтери менен 2 күн иштеген соң, биздин жамаат Токтогул Сатылгановдун 4 жылдык өмүр ирмеминин изи калган Александровский Централ атыккан түрмөнү көрүүгө жөнөдүк. Бурятиянын Устордо автономиялуу округунун Бохан районунда жайгашкан, өз мезгилинде негизинен падышага каяша кылган тың чыкмалардын капасы болгон, башка абак жайларынан тартибинин катаалдыгы, табиятынын сууктугу менен айырмаланган Түнт Токойдун койнундагы бул жай бүгүнкү күндө акыл эсинен тайган адамдардын ооруканасына айланыптыр. Мына ушул Александр түрмөсү тууралуу маегибиз мындайча башталган. Токтогул Сатылганов бул жерден Тобольск, Түмен түрмөлөрүндө отуруп, бул жерге 1900 жылы март айында келген экен. 1900 жылдын март айынан баштап 1904 жылдын июль айына чейин мына ошо Александров түрмөсүндө отуруптур. Өз убагында 19-кылымда курулган бул түрмөдө көбүнчө ар тараптан Россия империясынын ар тарабынан келген мамлекеттик кылмышкерлер, же болбосо мамлекетке каршы көтөрүлүшкө чыккандар, же болбосо саясий маанайдагы ушул иш үчүн камалгандар, түрлүү кылмышкерлер отурган экен. Анан сайын өзүнчө бюджеттин бөлүнгөн экен. Анан дагы бир архивде маалымат турат. Ошо Александр Централында ушу өзүнүн лавкаларынан, өзүнүн ушундай бир соода тармагынан түшкөн каражаттарын дагы бир эсептеп чыгыптыр да. Демек ошол мезгилде бул түрмөнүн өзүнчө бир чарбасы дагы болгон экен. Анан мына ушул Александров Централында кадимкидей баягы каторгалык турмуш деп бул түрмөдө отургандар өзүнчө разрядтарга бөлүнгөн да, бөлүк-бөлүктөргө. Бул каторгалык сүргүндөгүлөр колдоруна, буттарына карга кишендер, кадимкидей кишендерге салынып, анан ушул жерде жазасын өткөрүлүп, бул жерден Иркутскке болобу же ушул аймактардагы ар кандай бир курулуш иштерине өзүнчө бир иштерге бөлүнүп турган, ошол боюнча өзүнчө бир приказдар бар экен, атайын чечимдер бар экен. Мына ошолордун баардыгын Токтогул Сатылганов өзүнүн өмүрүнүн 4 жылын ушул жерде өткөргөндө ошол боюнчагы архивдик маалыматтардын баардыгы мына Иркутскийдин архивинде сакталып турат да дагы эле. Бул Токтогулга чейин эле кадимки биз тарыхтан окуп жүргөн бул декабристтердин көтөрүлүшүнө чыккандар да ушул жерде жаткан деген маалымат бар. Эми бул кайсы жылы так курулганын мен азырынча архивден көрө элекмин, бирок декабристтерге кийинчерээк бир курулгандай да. Декабристтерге келгенде мындай 2 кабатынан чоң өзүнчө шарты бар түрмө ушул 19-кылымдын бир экинчи жарымында курулгандай маалыматтар боюнчачы. Анда бул 1825-жылы айдалып атпайбы? Ооба. Ал убакта мындай декабристтер көбүнчө айыл кыштактарга, ошондой бир жерлерге камалып, анан ошондой жерлерде көрүнгөн жерге чачып ийгендей да декабристтердичи. А бул жерде бүтүндөй баягы Россия империясынан туш тарабынан келген адамдардын тизмесин мен жолтурдум. Александров Централында манифесттин негизинде алардын өзүнчө бир
ссылка поселениеге чыккан. Поселениеге чыккан дегенде мындай айылдар турат го. Бул жерде жанагы ушундай айылдарда мына болжолдоп. Анан жанагы болуштуктар ал убакта деле волос деп койгон. Ошондой волосторго каттап туруп, анан ошол жерге жашаганга атайын кийин бөлүнгөндө токтогул сатылган. Мисалы үчүн 1904-жылга чейин бул жерде каторгалык турмушта ссылкада жүрсө, ушул жерден 1904-жылдын июль айынын акырында атайын чечим менен ал атайын ушул бир ушул жердеги бир уездге өзүнүн ыры боюнча Балаганск уездинин ушу Көйтүн деген Куйтун деп атышат, буларда Куйтун деп атат. Эми Куйтунга барганда ал жөнүндө айтабыз ошол жерден. Эмне ошол жерге бөлүнгөндүгү ушу архивдик маалыматтардан чыкты да. Эми жана Токтогул Сатылгановдун боз тоголок бүргөлөр чаккандагы кирбезим, бозда ойлоп түрмөдө жаткандагы кирбезим деген ушул жерде. Александр центрда ушул жерде жаткандагы жанагы колдорума кишен салынып, анан баскандагы колдорум менен буттарым жооруп деген ошолордун баардыгы ушул жерде да. Анан бир маалыматты мен жанагы архивден көрдүм. Александр централдагы абал аябай начарлап кетти. Ушул жерде эми жакшылап ремонт кылып, тазалап, дезинфекция азыркы тилче. Ушундай тазалаш керек, ошого акча бөлүнсүн деген атайын приказ жүрөт. Ан демек ошол учурда деле ушундай өтө жүдөтүп кыйналып кеткенде бул жерде атайын тазалап, дезинфекция кылып, ичиндеги жанагы бүргөлөр болобу, канталалар болобу, ошолорду тазалап тургандай да. Сар тоголок бүргөлөр чаккандагы кирбезим, зарлап ыйлап түрмөдө жаткандагы кирбезим дейт. Эми ошол мезгилдер бул ушу 2 кабат болгон да? Ошол мезгилдеги сүрөт эле 19-жылдагы сүрөттөрдөн архивдик сүрөттөрдөн буюрса мына эртең бүрсүгүнү атайын биз көрөбүз. Александров централдагы сүрөттөр, ошол жердеги каторгалык турмуштагы жашагандардын шарттары деген атайын бир ошол мезгилде тартылган сүрөттөр бар экен. 2 кабат. Анан ушундай бир шарттарын буюрса атайын ошол мезгилдеги сүрөттөрдү да көрөбүз го. Токтогул Сатылгановдун ушул Карагайдан сомдоп, комуз чаап, мандалинден зымын тагып, ушул жерде түрмөдө жаткандарга эрмек болгон деген маалыматтар бар да. Мында карасаң, бул Александр централдын тегеректери бүт деле мындай токой да. Анан аларды ошо токойду аралатып, анан ар кайсы жумуштарга айдап, анын ичинде туз шахтасына айдагандыгы жөнүндө приказдар жүрөт, көмүр шахтасы жөнүндө жүрөт, темир жолго айдалган жөнүндө приказдар жүрөт. Тешкен тоо жолдорго ошол мезгилде Байкалдын тегерегиндеги баягы жолду курганга чыгылып Токтогул Сатылгановдарды кирпич заводуна курулгандыгы, айдалгандыгы жөнүндө өзүнүн жазган катында, Ташкенттен табылган катта, катында жазат. Мен 7 жыл ушул Сибирде жүрдүм дейт. Ошол жерде ар кандай иштерди иштедим дейт. Жолдо, кен, башка кызматтарында. Ошондой көптөгөн кордуктарды, зомбулуктарды көрдүм дейт. Анан мына колубузда мына китепте дагы ошол сүргүн жылдарындагы жанакы ушунчалык бир зомбулуктар жөнүндө, кыйын мезгил жөнүндө көп жазат. Ошондо ушу централдын бир аянтына чыгып туруп, ушул жерден жанакы Карагайдан кадимгидей комуз чертип, анан ушул түрмөнүн ичиндеги адамдардын көңүлүн ачкан учур деле көп эле болуш керек Токтогулдачы. Бул чындыктан алынып жазылган акындын өзүнүн ырлары да. Акындын ырлары аркылуу акындын архивдик материалдарын Ташкенттен тапкан бир учурда. Эми акындын ырлары аркылуу эми мынтип Иркутскке келип, Александр централга, анан кийин поселениеге эркиндикке чыгаргандагы Көйтүн айылына мына ушул жөнүндө ушул Токтогул Сатылганов өзү жазып атат бардыгынчы. 1989-жылы Токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгынын урматына арналып чыгарылган Токтогул деп аталган 2 томдуктун 1-чи томунда жазылган ырдын айланасында оюбуз төмөндөгүдөй чечмеленген. Токтогул туткунда жүргөндө мокок балта менен Карагайдан комуз чаап алып, туткундагылардын көңүлүн ачканы дейт. Балта берди колума, баскын деп айдап желекелеп салды токой жолуна, айдап барып токойго атып салат экен деп, ажалым жеткен экен деп, ар нерсе кетти оюма, жүрөгүм турбай ордуна. Казак, кыргыз, өзбектен, орус менен ногойдон карасам адам көп экен, кайгы тартып менөңдү камалып келген эл экен. Күнөөлүүдөн башка адам келбей турган жер экен.
Çın aytsam kepke işenbey, jalgan kıldı sözümdü. Aydoğuda jürüp çaң bastı nurdu kızıl betimdi. Aldırıp koyar bekemin kүйütkö akıl esimdi. Torgoydoy tokoңtum bastan tokoydan kazdım dümürdü. Totelem elge sayrıgan tolgop çertip kүйümdü. Sandagan kırgız kalın el sagıngandır ünümdü. Azap menen ötkürdüm aydoğuda jürüp günümdü. Ölbey türümen barıp körör bekem üyümdü. Karagay kesem karuu jok, kara su içem alım jok. Bozorgon soğuk gün jağsa жылуу үйgө баруу жок. Men siyahtı karıptı bir adam eski aluu jok dep aytып atkан ушул Токтогул сатылгандыктар кескен токойлордон калган мына балаталар го. Бул балаталар адам өзү айткандай мына токойдун арасындагы токой кесип жасаган иштери, мына токой кесип жүрүп анан жанакындай комуз жасап алып туруп айланасындагылардын көңүлүн ачканы бул чындыктан жазылгандыр да. Анан өзбектен, ногойдон, казактан, башкалардан көп адам деп атпайбы? Александр Централдан ошол жердеги түрмөдө жаткан адамдардын тизмеси, кыргыздардын тизмеси жүрөт, өзбектердики жүрөт, грузиндердики жүрөт, Кавказдын көп адамдарыныкы жүрөт. Иши кылып көптөгөн баягы тизмелерди, фамилияларды архивден, Иркутскийдеги областтык мамлекеттик архивден кадимгидей кездештирип, Токтогулдун ырынын, чындыгын ошол жерден да көрөсүң да ынанасың. Бул Иркутск калаасы, Эман жанында мына 60 шакырым алыстыкта Александровский Централ деп жатабыз да бул жерде. Эми ушул айланадагы негизинен ушул 18-19 кылымда сүргүнгө айдалган ушул жерден өз элинен жеринен сүрүлүп келген элдерден куралган курама топ сыяктуу турбайбы анда? Чын эле бул жерде негизги түпкү жашаган элдер буряттар экен. Анан жанагы Сибирди өздөштүрүү бул 19-кылымда эле башталган да. Анан ошол Сибирди мен Ташкенттеги көп архивдерден да көрдүм. Сибирдеги жанагы гендерди иштетүү, Сибирдеги жолдорду салуу, Сибирдеги ар кандай заводдорду салуу, анан Сибирдеги токойлорду кесүү, иши бүт ошондой иштердин баардыгына ошол мезгилде арзан эмгек күчү деп туруп, ушул жерлерден келген бул сүргүнгө күнөөлүү камалып келгендердин күчүн пайдаланып ишкен дагы. Аларды бул жерде камап, кийин анан жана декабристтер жайгаштыргандай мына айыл кыштактарга жайгаштырып, анан ушул жердин жергиликтүү элинен башка ар түрлүү элдер баягы өсүп көбөйүп чыккан белгилүү да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр биз могул жерден ошо Александров Централ деп аталган кадимки Токтогул зарлап ыйлап түрмөдө жаткан жери мына ушул жер экен. Биз дагы жакыныраак барып муну Централдын мүмкүнчүлүк болсо айланасын тартсак болор. Ал эми ичине киргизгенге мүмкүнчүлүк жок экен. Бул жер бүгүнкү күнгө чейин ошол тагдыры таштак бир тагдырларга туш болгон адамдар турчу жер экен. Чын эле бул жерде эле жердин бир мындай өзүнүн кышында суук, жайында мындай мээлүү аба, анан токойлору жапжашыл, өзгөчө бул жерде эми Токтогул сатылган өзүнүн жалаң эле турмушун мекенине болгон сагыныч аябай күч болсо керек. Бирок мындай бир чыгармачыл адам бул жерде деле эргиген бир учурлар көп экен да, ошон үчүн мына жазып атам мында. Сомдоп алган комузум капкагы калың карагай, жаныма жардам болор деп черте берем аябай дейт. Айдап жүргөн солдаттар тамашага үйрөндү. Адамдан чыккан жорго деп балдырашып сүйлөдү. Комузум жаман сүйлөбөйт, балта менен чаптым да. Кыйнап жүргөн солдатка кылык менен жактым да дейт. Көрбөйсүңбү? Өнөрү менен, Өнөрү менен. Эригип жүргөн нечен жан эрмек менен жүрүшөт. Арулуттан келгендер аңгеме салсам күлүшөт. Булбулдугун токоңдун мусафыр болуп жүрсөм да түрүмөн таанып билишет. Жаакка чаккан немедей ойноттум го колумду. Туткунда жүргөн көбөлгө көрсөттүм го сонумду. Айдоодан аман калтырып ачаар бекен жолумду дейт. Мына бул Токтогул Сатылгановду өнөрү сактагандай, Өнөрү солдатка жакканмын деген бул Токтогул өзүн баягы башкага эметсе да ырында эч калп айткан эмес да. Ыры менен реалдуу турмуш. Кадимгидей дал келген кадимгидей. Көрүп жүрөм көз менен мен сыяктуу туткунду. Дала аштан өлгөнүн, өлүктөрдү орого сүйлөп барып көмгөнүн дейт.
Жана биз айтып аткан ошо бул жерде далайны сөгүп калды деген неме ушул. Эмедечи, Иркутскийдин архивинде жыл сайын ошол түрмөдөгү камактагылардын өлгөндөрдүн тизмеси дагы бар экен. Анан аларга атайын көмүш үчүн каражат бөлүнгөн экен. Тиги түрмөдөгүлөрдүн. Но билген адам түшүнөт, ушул иштин жөн-жөнүн дейт. Эми сиз ушуну билип изилдеп келип атасыз да. Архивде баардыгы көргөзүлүп атат да. Ошонун ичиндеги азабын тартып туткундун ача албадым көңүлдү, ак таңдай элем сайраган адам билбейт жөнүмдү, айран болуп кыялым алдан эчем бөлүндү, азап менен өткөрдүм айдай толгон өмүрдү деп. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушу Током азап менен өткөргөн, айдай толгон өмүрүн азап менен өткөргөн жер мына ушул Александр Централ деп борбордук түрмө. Ошентип айтсак болот да. Ошол мезгилде Александров Централ деп койгон экен, Александров Пересыльный түрмө деп койгон экен. Ал Иркутскийде, бул болсо ошо Иркутскийден 70 километр бул жакта чет жакасында. 60 деп атат, 60 километр бер жагында чет жакасындагы эң чоң түрмө ушул болгондо, мына ошо 2 кабат салынган, айланасы бүт курчалган, ар бир терезеси мына кичинекей торчо коюлган. Алардын баардыгы мына бүгүнкү күндө деле сакталып калгандай да. Торго көз болуп коюлган торлор экен. Мына ушул түрмөгө азыр биз өз көзүбүз менен көрүп отурабыз. Албетте, биз бул жерден бир Американы ачтык же болбосо дагы бир башка бир нерсе дебейбиз. Бул түрмөнүн далай сүрөттөрүн замандаштарыбыз бүгүнкү күнгө чейин да көргөн, балким келип өздөрүнүн жолу менен көрүп жүргөндөр бар. Ошол эле мезгилде таптакыр токтогул атабыз бир жердин аркы бетине айдалып кеткендей, Иркутский деген баягы адам жашабаган өзүнчө бир коркунучтуу жер деп элестеткен замандаштарыбыз дагы бар. Кийинки муундарыбыз бар. Ошолордун баардыгына эрездешүү эмнеге апарарын, ушул элдин биримдиги бузулганда эмнеге барарын, эл мыктыларынын башы бирикпегенде эмнеге алып барарын акыры ошого далил катары буну көрсөтүп коелу деп атайын ниеттүүлүк менен турабыз. Жана туура айттыңыз. Бул жерде өзгөчө башкача жер деп. Мына мурда токтогул сатылган бул жерге 6 айлап, 3 айлап зорго келсе, азыр эми 3 саат менен учак менен келип бул жерде мына баш аягы ушул губернияда аймакта бир 40 миңге жакын кыргыздар бар дейт. Анын ичинде 17 миң расмий каттоодон өткөн дейт. Мына кыргыздар бүгүн жакшынакай эле турмуш тиричилигин өткөрүп, бала чакалуу болуп, бул жерде өздөрүнүн иштерин аткарып жүргөнүнө күбө болуп атабыз. Бул бузулуп кеткенинде да бир майнем бар го. Бул баягы кийин түрмө болбой каралбай калган учур болгон. Ошого каралбай калган жер сразу эле бузулат да. Ал баягы негизи турпуз окшойт. Баш аягы бир төлө чоң экен, Чоң экен. Анда ошол жака басалы. Алдыбызда ошол бүгүнкү күндө талкаланууга түшкөн түрмөнүн менимче кире бериши го бул, босогосу. Бул жерде мына баш жагындагы моолларды караганда, имараттын мындай түзүлүшүн караганда, мындай жазуулар турган сыяктуу караганда, ошол мезгилдеги кабыл алуу атайын имараты сыяктуу да бул жерде түрмөнүн жетекчилери отургандай, түрмөнү тейлегендердин атайын мындай административдик корпус деген, корпус. Бул жерге кээде жанакы сүргүнгө айдалгандардын Россияда ушундай болгон баягы декабристтердин аялдар дагы Сибирге чейин келип атпайбы? Кошо сүрүлүп, айдалгандардын аялдары үй бүлөсү келгендиги жөнүндөгү дагы архивдик документтер мына Иркутскийден кездешип атат. 1898-жылкы Анжан көтөрүлүшү менен Шылтоос менен токтогул сатылган дагы түрмөгө айдалып атпайбы? Ошонун ийик жешенди өзүн асып өлтүрсө, үй бүлөсүнүн баардыгын сылкыга айдап жиберип атпайбы? Үй бүлөсү, карган энесинен бери, эки аялы жаш балдары менен Пенза областына айдаганда алардынчы. Пенза областында кайра баягы алардын ушундай суранып, өз мекенибизге кетели, жашоо шартыбыз болбой калды деген материалдар бул Ташкенттин архивинен мен көп көрдүм. Ошондой бир учурлар көп болду. Анан эң кызыгы Көйтүн кыштагына Курманжан аткан баласы менен небереси дагы ошол жерге Көйтүнгө, Көйтүнгө. Бул жерден 1897-жылы алар бошогон. 1909-жылы бул жерге токтогул келип атат. Совет мезгилинде куулуп кетип болуштан, курдашты таптым орустан,
Айдалып кетип болуштан, агайын таптым орустан деп айтылган ырсаптары чындыгында куулуп кетип болуштан, кууралды көрдүм орустан, айдалып кетип болуштан, азапты тарттым орустан деп ырдалган деп айтылат экен. Кайсынысы туура болгон күндө да капастагы күндөрдүн жакшылыгы болбос. Береги талкаланган, күйгөн жайда Токтогул Сатылгановдун ушул жердеги замандаштары менен чогуу 4 жылдык изи калган. Көз жашы, көкүрөк муңу катылган. Ушул кыргыздын демократ акыны деп айтылган. Өз мезгилинде элдин намысы үчүн далай түз сөздөрүн айтып өткөн Токтогул Сатылгановдун ошо 4 жыл жаткан түрмөсү мен артымда турат. Мына ушул түрмөдө жатканда жазган ыр деп айтылып, бүгүнкү күнгө чейин бизге жеткен маалымат боюнча ырлардын ичинде азабын тартып туткундун ача албадым көңүлдү, ак таңда элем сайраган адам билбейт жөнүмдү, айран болуп кыялым алдан эчем бөлүндү, азап менен өткөрдүм айдай толгон өмүрдү, иштеп жатат канчадам ачкалыктан жыгылып, апта сайын бир төрө көрүп кетет кыдырып, калган экен кабарым ал төрөгө угулуп, бир күнү келип тилдеди жин тийгендей жулунуп, комузду алып колуман ташка чаап сындырды, камап салып жапжалгыз караңгы тамга кургурду, карагайдан комузум канча жаным кыйналса кардыккан жок добушум, комуздун алып ырдасам ыйлаттым го муңдууну, кыйноодо жүрүп картайды кыргыздын мендей булбулу деген саптары мына ушул түрмөдө ырдалган, ушул түрмөнүн ичинде жаңырган, ушул биздин айланабыздагы токойлордун ичинде жаңырган Токтогул атабыздын ыр экен деп бүгүнкү күндө бизге жетип отурат. Албетте, бул эми кыйноодо жүрүп картайды кыргыздын мендей булбулу деп айткан Токтогул Сатылганов мына ушул жерде 34-35 жашында түрмөдө жаткан экен. Албетте, мындай тагдырды биз эч кимге каалабас элек. Эли журтубузда ушул жерде мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Бүгүнкү заманыбыз, эртеңки келечек муунубуз, андан кийинки муундарга дагы ошо эл бөлүнгөндө, бири-бири менен элегише баштаганда, журтта ынтымак кеткенде, далай-далай зээнге жетерлик окуя көп болору белгилүү. Ошон үчүн эли журтубузда тынчтык, амандык, биримдик, ынтымакчылык болсун деген тилек менен мен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, дагы бир ирет ааламда жакшылык болсун деген тилекти билдирмекчимин. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.